Эгерде биз жакшылыкты, илимди алып туруп башкаларга үйрөтүп эле жүрө турган болсок, буга кандай деген сооптор, фазилеттер бар. Алла Таала өзү, анын периштелери, асмандагылар, жердегилер, жада калса ийниндеги кумурскалар, суудагы балыктар, адамдарга жакшылык үйрөткөндөргө салават айтат экен. Алла Таала салават айтат дегени, Алла Таала райымдуулугун жиберет экен. Алла субханаху ва таала. Периштелери, алар болсо периштелер субханалла дуа кылышат экен. Мыналардын бардыгы кечирим сурашат экен. Кимге? Ала муаллимин насал хайр, адамдарга жакшылык үйрөткөн. Туган адамдарга жакшылык үйрөтө берели. Жакшылык менен жамандык тең келбейт. Жарык менен караңгы тең келбейт. Көзү көргөн менен сокур экөө тең эмес. Туган ошондой эле билимдүү менен билимсиз тең эместе, кудум жакшылык менен жамандык эч качан тең болбойт. Ошон үчүн адамдарга жакшылык үйрөтө берели. Жакшылыкта иман болойлу, жакшылыкта жарышайлы, жакшылыкты бөлүшөйлү, жакшылыкты талашайлы. Бирибизге только жакшылык үйрөткөн менен, жакшылык каалаган менен жашайлы. Не кыласың жамандык каалап? Ушу менен мени бурон кылып коюш керек. Болбосо жамандык басат да. Өзгөчө жаштарга иншалла илим алып, мээнеткеч болуп, кичпейил болсок, Кудай кааласа бардыгын утабыз. Илим алып, мээнеткеч болуп. Адам мээнеткеч болсо болду, экинчисин аны эме кылбайт, осуждать этпейт ал. Убактысы жок ага. Бирөөнү ушактаганга, бирөөнү сындаганга, мени тополоң чыгарганга, бирөөнүн байлыгын санаганга, ага ачкөздүк кылганга, бунун убактысы жок. Убактысы жок. Эмне үчүн? Илим менен алек, жакшылык менен алек, жакшылыкты таркаткан менен алек болчу. Бул гыйбат менен алек эмес бул. Ушактап. Бул жала менен алек эмес, бул времясы жок муну. Биз туугандар элибизди, жаштарыбызды жакшылык менен занят кылып коюшубуз керек. Алектендирип коюшубуз керек. Чтоб азыркындай жамандык менен вообще убакыт жок. Жамандык келип эле караса жакшылык занят кылып койгон бардыгы. Место жок экен мага деп. Жамандыкка место калтырбайды. Алланын жери 1 метр квадраты дагы күнөө үчүн жаралган эмес. 1 метр квадраты күнөө үчүн жаралган эмес. Акың жок эле, просто сен шайтандык кылып атасың. Кан төгүп, жамандык кылып, ан үчүн Алла жараткан эмес. Жакшы амал үчүн жараткан. Не только жер, асмандын дагы 1 метр квадраты күнөө үчүн эмес. Куранда Алла Таала мындай дейт. Алла ушундай зат. Асмандарды жана жерди 6 күндө жаратты. 6 күндө. Биринчи жер жаралган, андан кийин асман жаралган. Жерди 2 күндө, асманды 2 күндө, кайра дагы жердеги нерселердин баардыгы петрол, газ, сазма, балекеттин баардыгын коштуруп 2 күндө. Канча нерсе болор го муну? Чөп, чар, хайвандардын бар муну. Муну 2 күндө. Ушулардын баардыгын Алла Таала 6 күндө жаратат. Алла Тааланын аршы сууда эле. Демек, асман менен жерде мурда арш бар эле, анда мурда суу бар эле. Эмне үчүн? Жакшы амал кылсын деп жер асманды жараткан экен. Жер асмандын жаралганын максаты жакшы амал кылсын пенде. Адам жакшы амал кылсын. Жакшы амал эмне, жаман амал эмне? Пайгамбарлар айтат.